Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da özün sözünde Ya eyyühellezine amenu qu enfusakum ve ahlikum nara ve quduhan nasu vel hicara aleyha melaiketun gilazun şidadun la ya'sunallaha ma amarahum ve yef'aluna ma yu'marun. O iman keltirgендер, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок отунан сактап калгыла дейт. О иман келтиргендер деп ыймандууларга кайрылып атат. Өзүңөрдү жана үй бүлө мүчөңөрдү, үй бүлөдөгү бала чакаңарды, аялдарыңарды тозоктун отунан куткарып калгыла дейт. Вакудухан насу вал хижара, ал тозоктун отуну адамдардан жана таштардан турат дейт. Алейха малаикатун гиладун шидадун ла ясуналлаха ма амарахум. Ал тозокко дайындалгандар каардуу, күч кубат ээси болгон периштелер. Ла ясуналлаха ма амарахум. Алар Аллах буйруган нерсенин эч биринде Аллах буйруган нерсеге эч качан алар Аллахка күнөөкөрлүк кылышпайт. Ва яфалуна ма юмарун. Жана алар эмне нерсеге буйрулушкан болсо, кандай кайсыл нерсеге буйрулушкан болсо, тек гана ошол нерселерди гана аткарышат дейт. Бул аятта, урматтуу мусулман бир туугандар, Алла субханаху ва таала мусулман атага үй бүлөнүн жетекчиси болгон мусулман атага кайрылып айтып атат. Өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдүн мүчөлөрүн тозоктун отунан куткарып калгыла дейт. Кантип, урматтуу мусулман бир туугандар, тозоктун отунан кутулуунун эң биринчи ата өзүн тозоктун отунан куткаруусу. Жана ошондой эле андан кийин өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүн кантип куткарат? Бир туугандар, бул баарыбызга белгилүү, бул ошол Алла субханаху ва тааланын дини менен жашоо менен, пайгамбардын сүннөтү менен жашоо менен, Аллахка сыйынуу менен жалгыз өзүнө, жана ошондой эле урматтуу мусулман бир туугандар, динди карманып өтүү менен тозоктон куткарылуу болот. Жана ошондой эле бала чаканы дагы аларга тарбия берүүдө эң биринчи алардын кичинекей кезинен баштап хадисте келгендей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтпадыбы? Муру ауладакум биссала ва хум абнау саб'ин. Балдарыңар 7 жашка толгон кезден аларды намазга үйрөткүлө, намазга буйругула деп. Мынакей ошол тозоктон куткарып калуунун жолдорунун бири. Ал, урматтуу мусулман бир туугандар, ошол намазга болсун, эки келмеден кийинки эң биринчи парз болгон ибадат. Вадрибухум алейха ва хум абнау ашрин дейт. Ал эми 10 жашка келгенден кийин дагы намаз окубай, намазга жалкоолук кылып атышкан болсо, ошол намаз үчүн аларды бир аз кокустатып ургула деп атат. Башкача айтканда, аларга тарбия бергиле, алар сезгендей болсун, алар ошол намазга бекем болуп, кичинекейинен көнүп үйрөнүшсүн деп атат. Көрдүңүздөрбү, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күндө чындыгында баарыбызга белгилүү үйдөгү тарбиянын, албетте биз айтып турганда, урматтуу мусулман бир туугандар, үй бүлөдөгү диндик тарбия, үй бүлөдөгү диний тарбия, биз ошону айтып атабыз. Бүгүнкү күндө ушул үй бүлөдөгү дин тарбиясы, урматтуу мусулман бир туугандар, ошончалык начар абалда. Мүмкүн жок деп айтсак дагы, көпчүлүк үй бүлөлөргө бул эч кандай кемчилдиктүү болуп эсептелбейт. Ошон үчүн айыммалардан келет, бала чакалардын, кыз балдар болсун, уул балдар болсун, эртеге чоңойгондо бузуку жолдо, туура эмес жолдо чоңоюп өсүүлөрүнүн себеби, дешет алымдар, ал мин кибали абаихим дешет. Ата энелери тарабынан болот. Кантип? Алар кичинекей мезгилдеринде алар тарбия беришкен эмес. Кичинекей мезгилдеринде аларга диний тарбияны берген эмес, Аллахты тааныткан эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды тааныткан эмес, динди тааныткан эмес. Ошон үчүн алар чоңойгон кезде бузуку жолдорго түшүшөт. Эң биринчи ошол себептеринин бир себеби деп атат алымдар, ал ата энелери себептүү болот дейт. Эми туугандар, ошондой
ата энелердин туура эмес тарбиясынан чоңоюп өсүп, ошондой туура эмес жолдордо жүргөн болсо, ошол балдардын күнөөлөрү ата энелерине да жазылып бара берет. Ата энелери убагында татыктуу бир диний тарбияны бербегендиги үчүн тээ кыяматка чейин кандай күнөөлөргө балдары түшүп жүргөн болсо, кандай бузукулук жолдордо түшүп жүргөн болсо, ошол күнөөлөрүнөн ата энелерине дагы үлүштөр жазылып бара берет, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул не деген өкүнүч, бул не деген зыян, урматтуу ата энелер, урматтуу аталар, урматтуу апалар. Ошондуктан Алла субханаху ва тааля азыркы сөзүндө айткандай, биз эң биринчи өзүбүздү тозоктон куткарууга жана ошондой эле өзүбүздүн мойнубуздагы жоопкерчилигибиз болгон балдарыбыздын ошол тозоктон куткарылып калуусуна диний тарбияларды берип, кичинекейинен баштап, мүмкүн кээ бирөөлөр кичинекейинен бере албай калган болсо, чоңоюп калган мезгилде деле эч кандай кеч эмес, баштоо керек, айтуу керек, Аллахты таанытуу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде дагы айтат, башка бир хадисинде, ушул хадисибиз менен аяктайбыз. Ушул хадисинде айтат: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи. Вар-раджулу раин ва мас'улун ан раиятихи." Же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, силердин ар бириңер эмне жетекчисиңер. Мындайча айтканда, кой караган койчуман сыяктуу суракка тартыласыңар деп атат. Жана сөзсүз сураласыңар деп атат. Жооптуусуңар, жоопкерсиңер, эртең Аллахтын алдында сураласыңар дейт. Эркек киши үй бүлөсү жөнүндө суралат, балдары жөнүндө суралат, ошондой эле аял киши дагы. Ал үй бүлөсүндөгү күйөөсүнүн мал мүлкүнөн суралат, балдарынын тарбиясынан суралат. Урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан бул диний тарбияны, урматтуу мусулман бир туугандар, биз жашообуздагы күнүмдүк жашообуздагы эң негизги парыздарыбыздын бири катарында карашыбыз керек. Болбосо бир туугандар, бүгүнкү күндө биз балдарыбызга не деген башка нерселерине, башка тармактарына алардын көңүлдөрүбүз бурабыз. Алардын карап көрө турган болсок, мектептерине, чоң мектептерге жазып, аларды ошол мектептерге окутуп, аларга не деген дагы аларга жардамчы мугалимдерди дайындап, аларды ошол мектептерге алып барып, алып келе турган адамдарды дайындап, бул дүйнөдөгү кызыкчылыктар үчүн ушунчалык көңүл бөлүүлөр бар да. Бирок түбөлүктүү жашоо үчүн, акырет үчүн эмне деген биз тарбияларды, эмне деген кызматтарды, эмне деген тарбияларга көңүл бөлүп атабыз. Ошол нерселерге карайлы, Алла субханаху ва тааладан корколу балдарыбыздын тарбиясына карата. Алла субханаху ва таала баарыбызга жардам берсин. Аллаху алам.